Достор, амансыздарбы? Мен азыр мына Роодудан чыктым. Токтогул району ички иштер башкармалыгы. Достор, эсиңиздерде кече күнү Токтогул районунун борбордук мал базары бар. Ошол жерден бир акебиз келип туруп маалымат таратпады беле. Болот Борбиев 55 километр жол салыптыр депчи. Дал ошол маселе боюнча мына азыр тергөө амалдары жүрүп, тергөөдөн чыктым да өзүм көргөзмөмдү бердим. Достор, эмнени айткым келет? Урматтуу мына шайлоочулар, урматтуу биздин тургундар, жалган маалыматты таратканды токтотойлучу. Жалган маалымат деген кылбаган ишти деле кылды, анан кийин мына кылган атат, анан мынтип үрөт деп биз Кыргызстан келечеги мынтип оңдолбайбыз. Кылган нерсесин кылды деш керек, кылбаганын кылбады деш керек. Анан эптеп эле кошомат кылып эле жагалданып берсең, ага жардам кылам деп тескерисинче тескери болуп калышы мүмкүн да, ал кандидатка тескери жардам берип алышыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн токтотойлу могу жалган маалыматтычы, жол пол салып атат деп, мамлекет салат да, анын баардыгы билет. Достор, мен сиздерге азыр тергөөнүн амалдары кандай жүрөт, бунун жыйынтыгын дагы жарыялап коем. А сиздер болсо менин каналыма катталыңыздар. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздарчы. Анан жанагы жалган берип алган акебизди деле күнөөлөбөйбүз. Мүмкүн ал ошондой бир жалган маалыматтарга сугарылып калгандыр. Азыр тергөөнүн жүрүшүндө Болот Борбиев акебиз дагы келип өзүнүн көргөзмөсүн берет. Мына ошентип чын деген чын да бар, чындыкты эч ким өлтүрө албайт. Көрүшкөнчө достор.